Нөшөрлөгөн жамгырдан улам Коктудан түшкөн суу жол боюндагы көпүрөдөн ашып, кесиптик лицейдин 1-кабатындагы жылуулук берүүчү түзүкчөлөр жайгашкан чуңкурчага толуп калган. Андан соң айылдын этегиндеги 2 үйдүн короосуна чейин жеткен. Өз жерине бул биздин МЧСтин айыл өкмөттүн кишилери келип, губернатор аким өзү келип кетти. Көрдү. Ошо сууну болушунча айыл өкмөттүн техникасы келип буруп берди. Калганы болсо Кудай буйрса жери кургаганда келип оңдоо иштерин жүргүзөбүз деди. Көпүрөлөрдү чоңойтпосок, бул жылда келчү неме? Бир күнү 2 куб келиши мүмкүн, бир күнү 5 куб келиши мүмкүн. Ошондо трассалардын көпүрөлөрүн чоңойтуш керек. Ошондой эле кыян суу 8 гектар көп жылдык чөп айдоо аянтын каптады. Бирок айыл чарба өсүмдүктөрү зыянга учураган эмес. Материалдык чыгымдар азырынча болгон жок. Бир гана ушу 8 гектар айдоо тала жерлерине суу каптаган, бирок алар дагы сиңип кетти. Мына кыйроого учураган жок. Бүгүнкү күндө ушу куланактан бөлөк мына сел каптоо эч жерде катталган жок. Аймакка алгачкылардан болуп Нарын облусунун жетекчиси Алтынбек Эргешев барып, абалды жеринен көрдү. Тиешелүү кызматкерлерге селдин кесепеттерин жоюу менен бирге алдын алуу чараларын күчөтүү, арык каналдарды тереңдетип казып тазалоо тапшырмаларын берди. Селдин кесепетин жоюуга биздин айыл өкмөттүн техникалары тартылды. Негизи Куланак айылы өзү сел опасный участокто турат. Быйыл сельхоззащитанын планына 2 объект кирген. Андан сырткары МЧСтин планына да кирген. Ошо май айларында ажалат деп күтүп атабыз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүнө ылайык 22-синен 27 апрель күндөрү тоолуу райондордо туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан чачкынга байланыштуу сел, жер көчкүлөрдүн жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээлинин көтөрүлүшү күтүлөт деп билдирет. Ал эми Нарын району боюнча 111 кооптуу аймак бар. Анын ичинен 80ден ашыгында суу каптоо коркунучу бар тилкелер. Нороза Аблаев, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.